Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер. Закон о правовых нормативных актах Кыргызской Республики, градация законов четко указана. Эгерде мыйзам, конституциялык мыйзамга каршы келген болсо, конституциялык мыйзам иштейт. Эгер конституциялык мыйзам конституцияга каршы келсе, конституциянын беренелери түздөн түз колдонууга милдеттүү. Кеп азыр омбудсмен жөнүндө кетип бараткан жок. Кеп биздин регламент жөнүндө кетип бараткан жок. Кеп омбудсмен жөнүндөгү конституциялык мыйзам жөнүндө кетип баратат. Ал жерде көрсөтүлүп атат. Омбудсмен кандай шайланат? Анын орун басарлары кандай шайланат? Анын процедуралары кандай деп. Мына ошол жерде ташка тамга баскандай кылып жазып коюптур. Мыйзам чыгаруу. Жогорку кеңеш омбудсмен шайлоого депутаттардын көпчүлүгү менен шайланат, бирок ошол сан 50ден кем болбошу керек деп турат. Гүл Акматкулдун айтып аткан маселе ушул. Кеп дагы бир жолу айтам мен. Кеп омбудсмен жөнүндө эмес, кеп мыйзам жөнүндө кетип баратат. Конституциялык мыйзам жөнүндө кетип баратат. Ошондуктан жанагы биз дайындаган эсеп комиссиясы жыйынтык чыгараардан алдын карап көрүш керек эле. Бүтүндөй бардык эрежелерди карап чыгыш керек эле. Шайланды деп атаардын алдында ошол эрежелерге дал келеби же ошол эреже бузулдубу деп. Кеп ушул жөнүндө кетип баратат. Адахан Кимсанбаевич, омбудсмендики конституционный мыйзам эмес да. Жок, азыркы простой эле мыйзам, конституционный мыйзам эмес. Регламенттагы ошондой мыйзам. Биринчи конституционный мыйзам кабыл алышыбыз керек омбудсмендикин. Анан кийин айтсаңыздар болот да. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер. Конституциялык мыйзам деген кандай мыйзам болот? Конституцияда көрсөтүлгөн мамлекеттик борбордук кызматтардын бүтүндөй бүт бардыгы мыйзам менен тейлинет. Ошол мыйзамдар конституциялык болуп аталат. Конституциялыкта көрсөтүлгөн институт бу омбудсмен. Демек, омбудсмен жөнүндөгү мыйзам бул автоматтык түрдө конституциялык мыйзам болот. Ал бизге жагабы, жакпайбы, эрежеси ушундай. Ошондой болуп барыш керек. Эгер бирөө баш чайкап андай эмес десе, анда чыксын, айтсын, далилдесин. Ошондой. Борбордук шайлоо комиссиясы конституциялык, жогорку кеңеш конституциялык, өкмөт конституциялык, прокуратура, башкы прокуратура конституциялык, конституциялык сот конституциялык. Мына ошол жерде бардыгы көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын бардыгы жөнүндөгү мыйзам бул конституциялык болуп аталат. Адахан Кимсанбаевич, мен сизге дагы айтып атам. Азыр омбудсмендин мыйзамы конституциялык мыйзам эмес. Биз мына жогорку кеңеште регламентти канча жолу жиберип атабыз, конституциялык мыйзам болуш керек. Бете коюп келип атпайбы бияка? Мен туура, бирок күчүндө турган мыйзам боюнча омбудсмен азыркы күчүндө турган мыйзамды айтып атам мен. Ошол күчүндө турган мыйзам аларды бирөө кармап отурду, келбей бизге. Күчүндө турган мыйзам боюнча 50ден кем эмес деп турат деп айтып атам мен. 4-чү беренесин карасаңар. Ошону биз жогорку кеңеш талкуулап алалы. Жыйынтык чыгарып алалы. Эртең омбудсмен арсар болбосун, ара жолдо калбасын, ар кандай пикирлер жаратылбасын. Жена Цезаря должна быть вне подозрения. Рахмат. 3-чү микрофон. Рахмат. Манас округу, Дастанбек Жумабеков. Бул жерде бираз